Сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу турга, урматтуу депутаттар, урматтуу башкы прокурор. Биринчи суроо, ОПГ менен кандай күрөшүү болгон? Дастан Далабаевич, ең тура суроо бердиңиз. Бұл уюштурулган кылмыштуулук менен прокурорлордун бирден бир күнүмдүк аткарып жаткан иштерин бир боло эстелинет. Ар бир ушул чөйрөдөгү катталган кылмыш иштер прокурордун көзөмөлүндө тийиштүү мыйзам чечимдер кабыл алынышынын көзөмөлүндө болот. Бүгүнкү күндө тийиштүү иш-чаралар жүрүп жатат ал боюнча. Жок, так айтсаңыз, канча ушундай катталган бизде ОПГ группалар канча бар? Канча киши жоопко тартылган 2017 жылда? 2005 жылы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин маалымат технологиялар башкы башкармалыгында АБД Тор автоматташтырылган базасы ачылып, учурда анда атайын каттоодо 523 уюшулган кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрү турушат. Көлбаевдин тобунда 424, Бокушевдин тобунда 50, Ботукаевдин тобунда 49. Мындан сырткары жогоруда топторго тиешеси жок 941 ар кандай кылмыштуу топтор мүчөлөрү каттоодо турат. 2017 жылы ар кандай кылмыштарды жасагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан 241 уюшулган кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Кармалгандардын арасында криминалдык чөйрөнүн жогорку тепкичине ээлеген 3 адам кармалган. 2017 жылы атайын каттоого 129 уюшулган кылмыштуу топтордун мүчөлөрү коюлган. Көлбаев ОПГшник, туурабы? Ички иштер министрлигинин данные боюнча ооба. Анда жөн эле жүрүп жатпайбы? Кээ бийликтин өкүлдөрү баш тийип жүрбөйбү? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да, туурабы, мамлекетте? Кандай дейсиз? Ал бүгүнкү күндө эч кандай кылмышка тиешеси жок болсо, мисалы үчүн жүрөт да. Кылмышка тиешеси жок болсо. Батукаев боюнча айтсаңызчы, издөөлөр болот абы? Себеби ал качып кеткен. Бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон. Ал Батукаев бүгүнкү күндө Россиянын Чечен Республикасында соту менен 7 жылга камалган. Ал анын жазасын өтүп бүтмөйүнчө бир жака алып келиш маселеси чечиле элек. Хорошо, а биздин жактан чиновниктер жоопко тартылдыбы? Ошол бошоткон чиновниктер. ГКМ тарабынан тергелип жатат ал кылмыш. Батукаевдин өзүн алып келип, көрсөтмөсүн алып, анын көрсөтмөсүнүн негизинде бир жыйынтык чыгарыш алып келмейинче азыр кыйын. Жок, расмий документтер бар да. Ал көрсөтмө бериш керек кылмыш боюнча. Хорошо, анда айтсаңызчы, вот бизде кээ мындай иштер ачылат да, аш күлөсүндө, мисалын келтирип кетсем, Зилалиев боюнча жөн эле бомба жарылат деген үчүн бир эле киши свидетель болуптур, иш козголгон. Вот ушундай иштер көп да, эми прокуратура ошону жакшылап караса болмок да. Ошо сиз кандай дейсиз? Зилалиевдин кылмышы бүгүнкү күндө сот кароодо каралып жатат. Туура, бирок мен мындай айтып атам да, бир свидетельский показания менен иш козголбош керек да, туурабы? Эми ошол тергөө ошондой тергөө амалын жүргүдү, жыйынтыктады, статьясын айыбын уйгузду, сотко жөнөтүлдү, калганда сот жыйынтык чыгарсын. Биз ушундай эле жоопту алып атабыз, бирок сотто силердин дагы обвинитель бар. Обвинительный заключение прокурор колду коет, туурабы? Ооба. Ошол учурда караса болмок да. Азыр любой кишини анда ушундай жоопко тартса болот да. Эртең сизди дагы ушундай бирөө айтсачы,
мында айтты, бомба жарылды деп, жарылат деп айтты Өткүрбек Асылбекович. Сразу ушунда иш козголот да анда сизге да. Сот баа берсин ар биринин кыймылына. Эми прокуратурадагы караш керек. Сотко шылтаса болот албетте, бирок прокуратурадагы көзөмөлдөсө болот да, менин оюмча. Рахмат.